USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында алгачкы жолу айыл жергесинде IT программалоо боюнча курс ачылган. Кара Суу районунун Жоош айыл аймагындагы 75 окуучу билим алат. Даярдоо курсу ата-энелердин, балдардын муктаждыгынын негизинде уюшулган. Бизге өзү биринчи БШКдан 20 компьютер келип, заманбап компьютерлер келип жайгаштырылган. Ошол компьютерлерди бекер турбасын деп biz ошол Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы жаш өспүрүмдөрдү, мектеп окуучуларды билимин жогорулатуу максатында ошол компьютерлерди пайдаланып, IT программист даярдоо курсун уюштурганбыз. Ада биринчи айылдарга барып, ата-энелер менен жолугушуу болуп, ата-энелердин туура кабыл алуусунун негизинде 107 окуучу кабыл алынган. Окуучулардын алган билимдерин анализдөөчү олимпиада өткөрүлдү. Ачык сынакта 4 жеңүүчүлөр аныкталып, аларга атайын сертификат жана башка белектер тапшырылды. Долбоордун алкагында элет элине мындай шарттын түзүлүшү жергиликтүүлөрдү кубандырды. USAID аймагынын долбоору 2 биздин айылда башталды. Катышып, аягында олимпиада болду. Олимпиадага катышып, 1-орунду алдым. Мен деле баргым келип, бирок барбайм деп ойлодум да. Эжем уруксат берген эмес болчу, анан кийин эле бара бер дептир. Анан мен барып көрдүм. Биринчи жолу барганда онча деле кызыксыз болду. Кийин өзүм кызыгып кетип, анан ушул кесиптин ээси болгум келип калды да. Ушул уюмга дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Ушул USAID-тин көп программаларын көп билем. Ушул айыл өкмөттө иштеп жүргөндөн баштап эле көп программалардын көп немелерине, ийгиликтерине жетишип келебиз. Кудай кааласа ушундай долбоор көп ишке аша берсин, Кудайым ушундай көп элдерге ушундай кызмат кыла берсин, иштерине ийгилик каалайм. USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна 50 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кирген. Негизги максаты аймактардын жашоо шартын жакшыртуучу, элге кызмат көрсөтүү жаатында сапаттын күчөтүү болуп саналат. Айыл өкмөттөргө тиешелүү окутуулар уюштурулат. Тиешелүү жумушчу топторду түзүп, анан жыйынтыгында ошо ар бир айыл өкмөттө кызматтар түзүлүшүнө биз көмөк көрсөтөбүз. Бул деген суу, ичүүчү суу жаатында, таштанды чыгаруу боюнча, анан ошондой эле ар кайсы жаштарга, балдарга арналган кружоктор, музыкалык, спорттук билим берүү жагында кружоктор түзүү болуп эсептелинет. Бул долбоор 4 жылдык мөөнөттө ишке ашырылат. Алдыда коомчулуктун кызыгуусун арттырган мындай даярдоо курстарын жайылтуу аракеттери көрүлмөкчү. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нууманов, Ынтымак, Ош облусу.